Аудеспек мырза ынтымақ командасында ойын көрсөткөн буга чейин мыкты ийгиликтерди багындырып жүргөн балбан жигиттердин бири дагы да бүгүн мыктылыгын көрсөттү. Аудеспек, жеңишиңер кут болсун. Бүгүнкү турнир оюн туурасында айта кетсең. Салам алейкум, азелим. Чоң рахмат. Бүгүн көптөн бери күткөн, көптөн бери эңсеген нерсебизге жеттик бүгүн. Ошол күндү канча күттүк биз. Буюрса Бакаята элин, Талас элин жеңиши менен куттуктайм. Бул эң сүйүнүчтүү кабар. Анан сүйүнүчтүү болгондо дагы Талас областынын Бакаята районунун мындай ийгиликке жетелик болчук негизи. Мындай местага илинген күндөр болгон эмес, эми 4-3 болгон. Анан азыркы учурда 1-2 деген боло элек болчу. Ушу Бакаята командасы чыккандан бери тарых болду деп айта алам. Ушу жазында ушул нерсеге Нооруз турнирине аябай дайынданып, ушу Бакаята командасын жетектеп жүргөн байкелерибиздин сунушу менен ушу Бакаята команданы, Бакаятанын жигиттери өзүбүз башыбызды бириктирип команда түптөп чыгалы деп аябай кеңешип чыкканбыз. Эң биринчиден эле айта кетерим, ошолорго тең ыраазычылык, терең ыраазычылык, ат берген байкелерибизге ыраазычылык. Эң негизгиси мынчалык деңгээлге жетишибиз кыйыныраак болмок, анткени бул убакка чейин Бакаята командасы контракт деген нерсе бар да, азыркы спортчуларда, любой эле улакчы спортчуларда контракт деген бар. Негизи быйылкы сезондо контракт берип Бакаята районунун командасына мындай болгон эмес. Быйыл мынакей бардыгыбыз негизи контракт менен келдик. Баштап айтканда эле Канча бала командада контракт менен 12 бала келдик. 12 баланын ичинен 6 контрактка келдик. Башканыкын жөн эле коелу. Сен өзүң кандай контракт менен келдиң? Эми өзүбүз ал сыр бойдо эле кала берсин, келишим менен, жакшы нерсе менен эле келдик. Ошо канча элдикине көп эмес, өзүбүзгө жете тургандай шүгүр кылып эле команда, ошо Бакаята командасы утса экен деген ниет менен эле ушул командага калдык. Негизи ынтымак командасынан деле сунуш түшкөн. Келер жылдагы ордуң бар деп, ал командада көп эле жыл чаптым, 6 жыл чаптым окшойт. Быйыл өзүм деле чынын айтканда былтыр күзүндө аябай травма алып калып, ынтымак командасына оюн ичинде салымымды кошо албай калам деп өзүм дагы мындай батынып баргандан кыскарылдым. Азыр Кудайга шүгүр, Бакаята командасына негизи тренерлик кылып, анан капитан болосуң деп чакырышкан. Негизи капитан кылышты, тренер болдук. Ошонун аркасынан ийгиликке жеттик. Мен ошо оюнда позициям универсал. Негизи ынтымак командасында деле ошол болчу. Нападенияга деле чыга берем. Полузащита, анан көбүнчө айдын чабам. Жекеме. Бул командага деле мынакей БТР Аргымаа менен көбүнчө стартка барып аттым. Анан биринчи айдын Адамбек Алтынбек болду деген илим чыгып атты. Ала албай калса экинчи айдын чыгып атты. Бирок БТР менен оюн көрсөттүм боюнча. Бакаятада келишим канча мөөнөткө? Быйыл негизи Ноорузда 1 жылга келишим кылганбыз. Эми буюрса мынакей Бакаята эли сүйүнүп, эми Бакаята эли дагы ойгонобу, команданын дагы күчтөйбүзбү деген ойдобуз. Буюрса Нооруз турнирине мындан да күчтүү чыгып Вышкага чыктык. Буюрса Вышкага результат бере турган команда түптөйбүз деген ишеничтебиз.